Эфирде Бузуку Ньюстун атайын чыгарылышы, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаалды орусиялык бийликчил басылмалар кандай чагылдырганына токтолобуз. Кыргыз-Тажик басылмалары чегарадагы окуя боюнча элди эки тарапты ынтымакка чакырган маалыматтарды чыгарып жатканда, таң калыштуусу орусиялык бийликчил басылмалар эмнегедир бир тараптуу жана провокациялык маанайдагы маалыматтарды чыгарып жатты. Эмне себептен Орусия эки өлкөнүн ортосундагы жаңжалды бурмалап жайылтууда? Мындан бир нече күн мурда Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгу Тажикстан менен аскердик коргонуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү да таң калтырбай койбойт. Кант шаарындагы Орусиянын авиабазасынан тик учактар байма-бай учуп жатканын жергиликтүү тургундар байкашкан. Ал эми кыргыз коомчулугу орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматты бурмалоосуна дароо нааразычылыгын билдирди. Ушул сыяктуу бурмаланган маалыматтарга күбө болсоңуздар, бизге дароо жөнөтүңүздөр. Урматтуу кесиптештер, урматтуу тажик тараптагы кесиптештер, келиңиздер, бурмаланган маалыматтарды жайылтпайлы. Анткени баарыбызга тынчтык керек.